Кыргызстан достук жана маданият коому. Азыркы глобалдашкан доордо ар бир улут өз ара ички биримдигин жана башка улуттар менен мамилесин бекемдөө менен бирге өзүнө таандык тили, маданияты, үрп-адаты жана тарыхый баалуулуктарын сактай билүү жана аларды жашап жатышкан чөйрөгө таанутуунун чарасын көрүүдө. Ушул максатка ылайык боордош мамлекет Түркияда Кыргызстан достук жана маданият коому 2009-жылдын май айында Стамбул шаарында Түркия Республикасынын коомдук уюмдар жөнүндөгү мыйзамдын жол жоболоруна ылайык расмий түрдө түзүлгөн. 2010-жылдын декабрь айында Анкара шаарында коомдун филиалы ачылып иштеп жатат. Аталган коом Түркия жана Кыргызстандын ортосундагы достук мамилелерин бекемделүүсүнө салым кошуу үчүн өз иш-аракеттерин жүргүзүп келет. Кыргызстан достук жана маданият коомунун алдыга койгон максаттары бул Түркиядагы кыргызстандыктардын өз ара мамилесин бекемдөө, коомдун мүчөлөрү арасындагы маданий жана социалдык карым-катнаштарды кеңейтүү, Түркияда Кыргызстанды жана кыргыз маданиятын таанытуу, Кыргызстан менен Түркиянын ортосундагы экономика, илим, билим, маданият жана достук мамилелерин чыңдоо багытында иш жүргүзүү жана ошондой эле кайрымдуулук жаатындагы демилгелерди колдоо болуп саналат. Азыркы учурда Кыргызстан достук жана маданият коому календардык иш-аракеттери катары Түркияда жаңы жыл кечеси 8 март Ноорус эгемендүүлүк күнүн өткөрүү, Ороза айт жана Курман айттарда майрамдык дастаркон уюштуруу каралган. Мунун жанында жайкы пикниктер, Изник шаарындагы Кыргыз күмбөзүнө заярат, жазгы күзгү спорт турнирлерди, Айтматов күндөрүн, бүтүрүүчүлөр кечесин жана ар түрдүү семинар жана конференцияларды уюштуруу сыяктуу иш-чараларды жүргүзүп келүүдө. Кылынган иш-аракеттерге катышуу жогорку деңгээлде болуп турат. Стамбул шаарынын орчундуу жеринде жайгашкан 450 чарчы метр жаңы кеңсебиз 2012-жылдын 15 январда урматтуу президентибиз Алмазбек Атамбаевдин катышуусунда көркөмдүү азия менен ачылды. Жаңы кеңсебизге урматтуу өкмөт башчыбыз Өмүрбек Бабанов баш болуп көптөгөн сандагы Кыргызстандан меймандар, депутаттар, министрлер жана бюрократтар келишип, иш-аракеттери менен таанышып кетишти. Ошондой эле коомдун кызматкерлери бир нече долбоорлордун үстүнөн иштеп келишүүдө. Илим билим долбоору, Кыргызстан достук жана маданият коомунун жаңы долбоору, коомдун интернеттеги веб баракчасындагы Илим билим деген өзүнчө бөлүм ачылган. Бул бөлүмдө Түркиянын ар кайсы университеттеринде билим берип жаткан кыргызстандык илим адамдары жана алардын илимий изилдөөлөрү жөнүндө толук маалымат жазылмакчы. Долбоордун негизги максаты Түркиядагы агартуучуларыбызды таанып жана алардын өз ара таанышуусу үчүн платформа түзүү, коом мындан ары кыла турган маданий иш-чараларында дагы илим адамдары менен кеңешмекчи. Мындан тышкары, Кыргызстан достук жана маданият коому Түркияда кыргыз адабиятын таанытуу максатында котормочулар долбоорун курууда. Аталган долбоордун алкагында кыргыз адабиятынын алдыңкы инсандарынын зор эмгектерин таанытуу үчүн симпозиум уюштуруу жана Түркиянын адабий журналдарында өзгөчө сан кылып чыгаруу пландаштырылууда. Долбоордун негизги максаты болуп, адабият факультеттеринде окуган жана адабий которууга кызыккан кыргызстандык окуучуларды котормочулукка даярдоо саналат.
Кыргызстан достук жана маданият коому Түркия мамлекетиндеги жеке ишин ачкан жана чоң фирмаларда иштеген жаш ишкерлерди өз ара тыгыз байланыштыруу жана тааныштыруу максатында атайын бир долбоор түзүп жатат. Долбоор боюнча Түркияда кыргызстандыктардын иштеген фирмаларынын аты жөнү, секторлору, экспорт, импорт кылып иштешкен чет өлкөлөрү, фирмалары боюнча кеңири маалыматтар атайын коомдун сайтында жарыяланмакчы. Бул ишкерлер тобун уюштуруунун максаты катары Россия, Украина, Казакстан, Кыргызстан, Америка, Кытай жана Түркия сыяктуу өлкөлөрдө ар түрдүү соода тармактарында иш алып барган кыргыз ишкерлерин бири-бири менен тыгыз байланыштыруу каралган. Аталган коом кайрымдуулук иштерине дагы көңүл бөлүп келет. Мисалы, бул жылы Кыргызстандын Ош областына караштуу Кара Суу районунун Жоош айылында жайгашкан Кара Суу Дүлөй балдар мектеп-интернаты жана Жомарт Бөкөнбаев балдар үйү үчүн Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин токтому боюнча коом кайрымдуулук кампаниясын уюштурат. Тышкы иштер министрлигинен алынган расмий катка караганда, интернатта 0-дөн 9-класстарга чейин 175 өспүрүм окуйт. Интернаттын имаратын кайрадан оңдоо үчүн акчалай түрдө жардам берүү менен бирге коом кызматкерлери балдар жана кыздар үчүн жаңы же болбосо колдонулган жазгы жайкы кийим-кече, ошондой эле мектеп уюмдарын чогултулуп өспүрүмдөргө жөнөтүшөт. Кыргызстан достук жана маданият коому алдыга көптөгөн пландарды жана максаттарды коюуда. Мисалы, жакынкы арада тил жана өнөрчүлүк курстарын уюштуруу, ар түрдүү турмуш тиричилик маселелери, окуу, адистик иш кагаздары, саякат, соода жана башка боюнча консультация берүү, Түркиядагы расмий жана коомдук уюмдар менен кызматташуу, чет өлкөдөгү кыргызстандык уюмдар менен биргелешип иш жүргүзүү, маданият, билим берүү жана экономика жаатында көргөзмө, жарманке, конференция жана семинарларды уюштуруу сыяктуу иш-аракеттердин жасалышы пландаштырылууда.